окусаң, бул китебинин дагы өзгөчөлүктөрү, ошо Тавхид китебини башынан аягына чейин окусаң, аз эле сөзү бар. Бүт же теманы коет, теманын астында эмне? Аят алып келет, хадис алып келет, сахабалардын, табииндердин сөздөрүн алып келет. Же алымдардын сөздөрүн алып келет. Бүт бөлүгү ошондой. Андан кийин ошо 66 бөлүк болгон болсо, ар бир бөлүктү эскергенден кийин, аят хадистерди эскергенден кийин, ошол аят хадистерден алынган пайдалар, масаил деп коет, маселелер дегени ошол аят хадистерден алынган пайдалар деп өзү чыгарган пайдаларды эскерет. Бул китептин өзгөчөлүктөрүнөн дагы ушул далилдин көптүгү. Ар бир бөлүмдө аят, хадис, сахабалардын сөзү, табииндердин сөзү менен. Жөн эле кара сөз менен жазган эмес. Мисалы үчүн башка кээ бир өзгөчө мына философтордун, мутакалимдердин китептерин окусаң, бир китебин башынан аягына чейин окусаң, бир аят, бир хадис таппайсың да. Китептин дагы жакшы пайдаларынан ошо масаил, пайдалары деп аят хадистен чыгарылган пайдалары. Алымдар айтышат, жалпы эсептегенде 591 пайда чыгарган ошол аят хадистерденчи.